мына биринчиден экономикага уже таасир болуп атат да. Анткени мына абрикосту ушул убакытта, азыркы убакытка уже мына сатып алып кетчү жанакы элдер келиш керек болчу дейт да. Бирок задаток ушул именно ушул апрелде задаток берип кетишчү дейт. Бирок азыр задаток дагы жок, бир дагы киши келе элек дейт да. Анан алма, картошка дагы ошол акыбалда болуп атыптыр да. Бул экономикага аябай эле мындай таасир келтирип атат азыр ушул уран маселесичи. Анан экинчиден мына ошол уран кенинде иштеген жергиликтүү эл бар экен да, жаш балдар. Ошо жаш балдардын мурулууларынан уже кан агып, анан больницага барса, больницалар жөн эле бул давление деп кайта жиберип атышыптыр. Ушуну дагы көзөмөлдөгө саламаттык сактоо министрлиги алыш керек. Анан үчүнчүдөн бул жанакы биздин экологиябызда, туризмибизде, анан биз азыр туризмди өнүктүрөбүз деп айтып атабыз. Анан туризм акыбал ушундай болуп атат азыр. Уран кен боюнча мына элдин баары билип, уже соц тармактарга канча чыгып атат. Туризмге дагы терс таасир бериши мүмкүн да.